Урматтуу ишкерлер, жана ишкер болгусу келгендер. 10 жана 11 октябрларда Бишкек шаарында BIF жана Экспо иш-чаралары болуп өтмөкчү. Экспо 10 октябрда болот, ал эми BIF 11 октябрда болмокчу. Экспо деген эмне деген суроо пайда болуп аткан болсо, выставка сыяктуу болот. Франшизалар болот. Сиз бул франшизаларды көрүп, келишим түзүп, Кыргызстанга бул чоң компаниялардын бир филиалын ачсаңыз болот. Же болбосо, жөн гана ушул компаниялар кантип иштейт, кантип ушундай дүйнөлүк ийгиликтерге жеткен, ошол боюнча кеңири информация алсаңыз дагы болот. Быйылкы BIF-тин өзгөчөлүгү быйыл негизели IT тармагына жана келечекте IT'нин биздин фирмаларыбызда кандай орду бар, ошолго көп көңүл бурулмакчы. Сөзсүз көрүшүңүз керек деп ойлойм. Бул күнү эмне болот? Жылдагыдай эле сизди эң кызыктуу мастер-класстар, пленардык талкуулар жана ийгиликтүү ишкерлердин иштерин көргөнү мүмкүнчүлүгүңүз болот. Бул күн дүйнөлүк трендтер жана Орто Азиянын дүйнөгө чыгуу потенциалы боюнча пленардык талкуу менен уланмакчы. Бул пленардык талкууну алып бара турган киши Брэд Бреннеман. Эгер байкасаңыздар, Бишкекте көптөн бери келе жаткан, стабилдүү иштеп келе жаткан жана ийгиликтүү бара жаткан Sierra Coffee бар. Бул Брэд Бреннеман ошол Sierra Coffee'нин негиздөөчүсү. Тажикстандын эң ири ишкери Тимур Рахимов катышмакчы. Азыркы учурда 12 бизнести бир убакта алып барат жана бул 12 бизнестен экөөсү Кыргызстанда жайгашкан. Ошол эле учурда Тимур Рахимов инвестиция фондун жетектейт. Мирсайыт Купуев Дубайдагы эң чоң инвестициялык компания болгон Capital Partners компаниясында иштейт. Нью-Йоркто инвестиция компанияда жана банктарда иштеп келген, өзүнүн тармагындагы эң мыкты адистердин бири. Ошол эле пленардык дискуссияда Турат Укубаев да катышмакчы. Бул кишини биз Аталык групп аркылуу тааныйбыз. Турат Укубаев айыл чарба тармагына жана кайра иштетүү өндүрүшүнө инновациялык технологияларды киргизүү боюнча Кыргызстандагы эң алгачкы жана эң ийгиликтүү ишкер десек жаңылышпайбыз. Азыркы учурда Аталык групп Кыргызстандын эң ири агро холдинги болуп эсептелет. Пленардык дискуссиядан кийин сиздер АКШнын Кыргызстандагы ыйгарым элчиси Дональд Лу мырзанын келечек жакын глобалдуу көз караш аттуу темасында сүйлөгөнүнө катыша аласыз. Андан кийин күндү технология киреше алып келет аттуу пленардык талкуу менен улантмакчыбыз. Талкуунун модератору Данияр Аманалиев Ололо групптун негиздөөчүлөрүнүн бирөөсү, Кыргызстандагы креативдүү экономиканы алдыга түрткөндөрдүн бири. Азыркы учурда Ололо групп Кыргызстандагы эң бат өсүп жаткан жана эң чыгармачыл адамдарды бир жерге топтой алган эң ийгиликтүү компания десек болот. Бул пленардык дискуссияда ошондой эле Жумадыл Эгембердиев катышат. Ал кишини тааныбаган адам болбосо керек. Талкууга Дина Руслан Zensoft компаниясынан катышмакчы. Zensoft компаниясы АКШда силикон өрөөнүнөн түздөн-түз АКШнын компаниялары менен иштешип келе жаткан Кыргызстандагы эң ири IT компанияларынын бирөөсү. Ошондой эле Максат Кошоев белгилүү Flowell деген нымдуу кол арчы аркылуу тааныган мырза катышмакчы. Учурда Flowell маркасы Африкага, Түркияга жана Казакстанга экспорт менен алек болууда. Эми ишкерлердин эң көп күткөн жана күндүн эң маанилүү, маңыздуу жана эң жемиштүү боло турган иш-чарасы B2E жана B2B жолугушуулар. B2E деген бизнестен инвестицияга же инвестициядан бизнеске. Жана ошондой эле бизнестен бизнеске болгон жолугушууларда сиз эң көп контакт чогултуп, эң көп байланыш түзө аласыз. Башка фирмалар менен жолугуп, тажрыйба алмашып, информация алмашып, ошондой эле фирмаңыздын астыга жылышына дагы бир көмөк кошо аласыз. Кийин ошол эле пленардык талкууга катышкан эксперттердин мастер-класстары болмокчу. Бул кишилер өздөрүнүн тармагы боюнча берилген суроолорго жооп бермекчи жана сиз бул кишилер менен түздөн-түз байланышып, контакт алмашсаңыз болот. Сизди кызыктырган ар түрдүү суроолорду сурап, аларга жооп алсаңыз болот. Урматтуу ишкерлер жана ишкер болгусу келгендер, сиз үчүн эң маанилүү болгон контакт түзүү,
башка ишкерлер менен бирге болуп, заманбап технологияларга жетишүү жана фирмаңызды дагы алдыраак жылдырыш үчүн сиз бул жерге келип кетсеңиз өзүңүзгө өтө зор пайда табасыз. Бул иш-чарада өткөргөн 2 саатыңыз, 3 саатыңыз сиздин 1 жылдап, 2 жылдап издеп жооп таба албай жүргөн суроолоруңузга жооп болуп калышы мүмкүн жана бул жердеги алмашкан информацияңыз компанияңыз үчүн өтө чоң жемиш алып келиши мүмкүн. Билеттерди Ticket KG сайтынан азыр эле алсаңыз болот. Шилтемени таштап коебуз. Мындай мүмкүнчүлүктү сиз башка эч жерден таба албайсыз. Бул иш-чара жылда 1 жолу болот. Андыктан чамданыңыз.